Восточная көмөк чордону Ордо каланын Байтик Батыр көчөсүнөн баштап чыгыш тарабын толугу менен электр энергиясы менен камсыздап турат. 2017-жылы бул жерде көмөк чордон толугу менен реконструкциядан өтүп жаңыланган болчу. Бул жерде орнотулган жабдыктар 25-30 жылга кепилдиги бар болгондугуна байланыштуу. Жаңылангандан бери бир да жолу авариялык өчүрүүлөр же болбосо энергиянын жетишсиздиги байкала элек. Марат Казакбаев нөөмөтү башталары менен электр жабдыктарынын ар бирин карап, кайсы аймакта канча электр тогу колдонулуп жатканын саат сайын билдирип туруш керек. Анан дагы тетиктердеги майдын өлчөмүн дагы дыкаттык менен көзөмөлдөп турбаса, жабдыктар иштен чыгышы мүмкүн. Андыктан аймактагы ар бир үйдүн жарык жана жылуу болуп турушу Мараттын ишинен түздөн түз көз каранды. Майларды бул өзү текущий ремонт болот. Ар бир жылда. Бул жаз айлары, жай айларында. Анан эгерде авариялык учурларда бул анда кезексиз учурда эле алмаша берет. А бир учурда бул текущий ремонт жүргөн. Суук болгондо албетте азыр деле 0,0 төмөн деп айтсак болот, бирок суук болгондо албетте биздин өзүбүздүн график 1, график 2, график 3 деген эмебиз бар, осмотрубуз. Бирок ага карабастан биз уже жарым саат, 1 саат аралыктарында улам карап турабыз. Болгон эле ошол жумушту, бирок болгону тездик менен карап турабыз. Метео кызматтардын жакынкы күндөргө божомолу боюнча Кыргызстанда аба күндүзү -10, түнкүсү -20 градуска чейин кармалат. Мындай учурда электр энергиясынын керектөө жогорку чекке чыгышы ыктымал. Абалдан ири аварияларга жол бербей чыгуу үчүн энергетиктер болгон аракеттерин көрүп жатышат. Кайсыл аймакта канчалык деңгээлде электр энергиясы көбүрөөк колдонулуп жатат, буна бул жабдыктар аркылуу бүт бардыгы көрүнүп турат, бирок акыркы мезгилдерде күндүн жылуу болуп жаткандыгына байланыштуу авариялык өчүрүүлөр же болбосо электр энергиясын көп колдонуу болуп жаткан учур байкала элек. Ошентсе дагы алдыдагы суук күндөрдө энергетиктер күнү түнү дал ушул көмөк чордондордо болуп, электр энергиясынын колдонушунун бүт бардыгын көзөмөлдөп турушат. Ал ортодо Бишкек жылуулук тармагы дагы алдыдагы аяздуу күндөргө жигердүү даярдыктарды көрдү. Буга чейин 2 чакырымдан ашык эскирген участоктарда оңдоо иштери жүрсө, бул ирет турак үйлөргө караштуу жылытуу системалары толук көзөмөлдөн өттү. После проведения ремонта проводились регламентные. Жалпы 400гө чукул бекиткич арматуралар алмаштырылып, 19 насостук станцияларда профилактикалык жумуштар жүрдү. 924 чарчы метр бузулган жылуулук изоляциялар калыбына келтирилди. Ошондой эле турак үйлөрдө үй ичиндеги системалар боюнча 30 000 чакырым жылуулук жана ысык суу түтүктөрү жана 8532 даана бекиткич арматуралар алмаштырылды. Апта аралыгында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкек шаарынын жылуулук берүү борборунун иши менен таанышып чыкты. Маалым болгондой, жылытуу мезгилине карата борбордо маселе жаралбайт. Учурда ишканада көмүрдүн кору жетиштүү, күнүнө жергиликтүү көмүр кендеринен жана сырттан 7000 тоннанын тегерегинде көмүр ташылып келсе, күнүмдүк керектөө 6500 тоннага чейин жетүүдө. Жылуулук электр борборусу бардык режимде иштеп атат. Өткөн баягы декабрь айында деле сууктарды Кудай шүгүр нормально өтүп кеттик. Эмке келе жаткан сууктарга деле даярбыз. Азыркы полный штаттык режимде иштеп атабыз. Көмүрлөр болсо өзүнүн дайындалган график боюнча келип жатат бизде. Биздин кампабызда бүгүнкү учурда бир 100 000 тоннадай көмүр бар бизде. Кезегинде өлкөнүн бардык аймактарындагы кампалар жетиштүү деңгээлде көмүр менен камсыздалып жана анын баасы дыккат көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди. Ошондой эле бардык облустардагы электр тармактары ишканалары ар түрдүү чыңалуудагы көмөк чордондордун жана электр чубалгыларынын ишенимдүү иштөөсүн дыккат көзөмөлгө алып, алдыда күтүлүп жаткан суук аба ырайына даяр туруу керектиги белгиленди. Кеми мындай сууктарды биз өтүп эле келгенбиз. Жылык эле сууктар болуп элатат. 20-21 градуска чейин болот дейт. Өткөндө 17 градус болгон. Ошого бир сыйра энергетиктер баягы өзүнүн подстанцияларын, линияларын, оборудованияларын бир сыйра карап, ошого даярдык көрүү керек да. Анан жанагы отун маселеси, көмүр, мазут, газ маселеси боюнча ошо ТЭЦке дагы барып, ошол жерден бир сыйра карап чыкты. Даярдыгыбыз жакшы. Кудай буйрса, эми өзүңөр билесиңер, баягы суук болгондо элдин баары көбүнчө электр энергия өтөт, саят. Ошол убакта бизде кичине нагрузка болот линияларга, подстанцияларга. Ошолорду азыр бир сыйра карап турушубуз керек, чтобы ошол нагрузкада өчүп калбасын.
Ал ортодо суук күндөргө элдин камы дагы күчүндө. Буга чейин кардарлары азайып калган көмүр кампаларында соода кайрадан кызыды. Күзүндө көмүрдү тонналап алгандар көп болсо, кыштын экинчи айы келип калгандыктан бул рет кап менен сатып алгандар арбын. Рыспек Жаналиевдин бул жолку сатып алган көмүрү 2 аптага кенен жетет. Кышка кам көрүп жатабыз, чтобы үшүп калбагдай болуп. Мишок менен алып атабыз. Мишок, конечно, кичине кымбатыраак түшөт. Но эгерде жанакы 4000 сомдук болсо, анда абдан жакшы болмок, бизге мындай жеңилирээк болмок да. Ал эми Кара Кечеден бул күндөрү суткасына 7000 тоннадан кем эмес көмүр жүктөлүүдө. Фархат Шаршембек уулу акыркы 6 жылдан бери Кара Кече көмүр кесиминде иштеп, экскаватор башкарат. Анын жумушу келген кардарларга көмүрдү өз учурунда жүктөп, тыгын жаратпоо. Жумуш оор эмес, Кудайга шүгүр жетет, баары жакшы, көмүр деле жакшы ачылган. Келген машинаны тынымсыз кетиребиз. Иш жакшы эле, Кудайга шүгүр бар эле. Кесигим ушундай экскаватор, гидравликалык экскаватор айдайм. Көмүр казуу жана аны жүктөө иши техникага байланыштуу. Жыл башында өлкө башчысынын тапшырмасы менен берилген 50 жүк ташуучу унаа бүгүнкү күндө Кара Кечеден Балыкчы шаарына көмүр ташуу менен алек. Айдоочулардын айтымында унаалардын келиши бир топ эле ишти жеңилдетти. Садыр Нуркожоевичке Алла разы болсун. Бизге ушу жаңы машиналарды алып келип берип, жеңилдик болду да. Элге да жакшы болду. Эми буга чейин Кудайга шүгүр баягы КамАЗ менен чоңойдук, бирок КамАЗды, эски КамАЗдарды оңдоп түздөп жүрчүбүз да. Эми КамАЗ да жаман эмес, жакшы машина, бирок эми Садыр Нуркожоев ушунун баарын алып келип берип, кичине бизге жеңилдик болду. Машиналар жаңы болуп. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Кара Кечеде бул жылы жаңы көмүр казуу тилкесин ачкан. Муну менен көмүр берүүнүн көлөмү көбөйдү. Кесим жыл башынан бери 100 000 тоннага чукул көмүр берген. Эми анын көлөмүн 1 200 000 тоннага жеткирүү мерчемделүүдө. Азыркы учурда биз деген 3 забойдон жүктөп атабыз. Ачык көмүр 250-300 000 тоннадай көмүр ачык бар азыр. 2022 жылдын 26 сентябрынан баштап бизге жаңы лицензия берилди. Бул болсо Восточный тилкеси. Азыр ал жактан дагы тазалоо иштери жүрүп, параллельно кайра көмүрдү да өндүрүп, бүгүнкү күндө Бишкек ТЭЦке көмүр кетирип атабыз. Тармактагы көз кубанта турган дагы бир жагдай Бишкекте Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбарата 1 ГЭСинин курулушун ишке ашыруу боюнча жол картасына кол коюшту. Талкуу учурунда документ 3 өлкөгө тең калыс жана пайдалуу болушуна басым жасалган. ГЭСти ишке киргизүүнүн болжолдуу мөөнөтү техникалык экономикалык негиздеме иштелип чыккандан кийин аныкталат. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.